Саламдашуу адеби. Саламдашуу адеби адамзат жаралгандан эле бири-бирине салам айтып, учурашкан ансыз жашоо болбойт. Кыракы кишилер топко жаны келип кошулган адамды биринчи көрүштө эле анын саламынан ким экендигин билип, ал кишинин баасын берип койгон. Адамдыктын көркү да, баасы да, наркы да салам аликте. Бири-бирине салам айтуу менен кишилердин бири-бирине мээрими, жакшы көрүүлөрү, адамгерчиликтери көрүнбөс жиптер менен өтүп келген жана ошол мамилелерден жалпы жамаат ичин ырыс ынтымак аралаган. Салттуу саламдашуунун жагдайлары: жаш киши карыя кишиге, атчан киши жөө кишиге, арка тараптан келген киши алдында бара жаткан кишиге, аз жамаат көп жамаатка, эшиктен кирген адам үйдөгүлөргө салам айтат. Салам айтуунун эрежелери: топко улуу кишилер салам айтып кирип келсе, кичүүлөр ордунан туруп алик алат. Үй-бүлөдө ар күнү эртең менен турганда кичүүлөр чоңдор менен саламдашат. Көпчүлүк тамак жеп жатышса, кол берип учурашуу туура эмес болуп калат. Жамаат отурган жерге кечигип келип, кол берип учурашуу туура эмес. Колду төшүнө коюу сизди урматтаймын дегенди билдирет. Бул маалыматтарды адеп окуу китептеринен алып даярдадым.